Урматтуу кадырман калайыктар, мына быйыл 2020 жыл узап бара жатат. 2021 жыл жаркылдап кирип келе жаткан учур. Мен учурдан пайдаланып 2020 жыл жөнүндө кыскача билдирүү жасагым келип жатат. Себеби 2020 жыл ааламды каптаган апат биздин Лейлек элине дагы, Лейлек жергесине дагы өзүнүн таасирин тийгизип, бир топ жашообузда кыйынчылыктарды жаратуу менен бирге жашообузга өзүнүн нугун, өзүнүн багытын киргизгендигинен жалпыңыздар маалым болуп турасыздар. Мына 2020 жыл коронавирустун илдети Лейлек жергесине дагы келип, 500дөн ашуун жараныбыз ушул оору менен ооруп чыгып, бул оору менен күрөшүүдө ак халатчан биздин медиктерибиздин кылган кызматы баа жеткис деп эсептейм. Аны менен бирге ушул аймактагы медициналык тармакта канчалык көйгөйлөр бар экендиги айдан ачык болуп билинип калды. Себеби ооруканалардын жетишсиздиги, ооруканалардагы ушул оорулууларды дарылай турган эмеректердин, дары-дармектердин кандай абалда экендигин жалпыбыз көп болдук. Себеби биздин районубуз оорукана 70 000, районубуздун калкы 70 000ди түзгөн учурда курулуп, ошого эсептелген болсо бүгүнкү күндө 2 эсе чоң 140 000ден ашуун калк биздин районубузда жашап атышат. Кудайга шүгүр, районубуздагы медициналык тармак өзүнүн эрдигин, өзүнүн чыныгы профессионал экендигини көрсөтүү менен бирге элибиздин ден соолугуну сактоого, бул илдет менен күрөшүүгө даяр экендигинен кабар берди. Аны менен эле бирге ушул Лейлек эли өзүнүн ынтымактуу эл экендигини, уул кыздарынын патриотчул, мекенчил экендигинен дагы белги берип кетти. Себеби 261 кычкылтек концентраторун алып берген эч бир район болгон жок. Бул мындай эрдикти Лейлектер гана жаратты десем жаңылышпаймын. Обласыбызда эң алдыңкы орунда болуп, алды тез жардам автоунаалары менен атын атоону өтүнүп өзүн билдиргиси келбеген жигиттерибиз тез жардам унаасын алып келип, Кулунду жалпы дарыгерлер практикалык борборуна берди. Медицина тармагыбыз үчүн дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе, Журоев Усманали Эгембердиевич 2 медициналык унааны райондук медицина тармагына берсе, 1 медициналык унааны Сүлүктү шаардык саламаттык сактоо тармагына бекер тапшыруу менен бирге элибизге кызмат кылып, башынан оор күндү өткөрүп аткан Лейлектин, Сүлүктүнүн элине ушул тез жардам унаалары кызмат кылып берди. Андан сырткары дүйнө жүзүндөгү Лейлектикмин деген азаматтар Америкадан, Аравиядан, Эмираттан, Европадан, Россиядан канчалаган жардамдар келди. Мына мен өзгөчө белгилеп койгум келет. Россиядагы Лейлек ынтымак коомунун жигиттери ар бир айылыбызга кычкылтек концентратордун алып берүү менен бирге ошол айылдын дары-дармек менен камсыз болуусуна, ошол айылдын медициналык мекемесине өздөрүнүн түздөн-түз жардамын көрсөтүп, бул жигиттер биздин элибиздин ден соолугу үчүн кам көргөн, алыста жүрүшсө дагы элин ойлогон ер азаматтар экенин билдирип турат. Мен жалпы Лейлек районунун жашоочуларынын атынан ушул оор күндөрдү башынан кечирип жаткан учурда жардам колун сунган Лейлегибиздин уул кыздарына элибиздин атынан дагы бир ирет ыраазычылык билдирип коем. Себеби ушул жигит кыздарыбыздын жардамдары аркылуу биздин элибиздин ден соолугу үчүн бул оору менен күрөшүүдө бир топ жеңилдиктерди байкап сездик. Ар бир айылга жеткен кычкылтек концентратору ошол жерде аба жутууга, дем алууга жардамын тийгизип,
элибиздин ден соолугуна чоң көмөгүн көрсөттү. Мына ушундай иштердин башында турган лейлектик патриот уул кыздарыбызга ааламдын кайсы бурчунда болбосун дагы бир ирет Лейлек элинин атынан ыраазычылык билдирем. Жана бардыгыңыздарды ушул кирип келе жаткан уй жылы менен кызуу куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ылайым жергебизде стабилдүүлүк орносун, жергебизде өсүп өнүгүү болсун, Лейлек элимден ынтымак, ырашкердик, биримдик кетпесин. Көп улуттуу элбиз, бирок мен башка улуттан элем, мен тигил элден элем деген жок. Өзбеги барбы, тажиги барбы, кыргызы барбы, орусу барбы, кимиси болбосун ушул Лейлек элине башына оор күн түшкөн учурда жардам колун аяган жок. Ошону менен бирге 2021 жылы биздин өлкөбүздөгү болуп жаткан чоң саясий иш-чараларга Лейлек эли активдүү катышат, дагы өзүнүн тандоосун көрсөтүп, референдумга катышып, мамлекетибиздин ала турган багытына көз кайдыгер эместигин билдирет деген ишенич менен бардыгыңыздарды дагы бир ирет жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Ылайым ар бир үй бүлөдө өзгөрүүлөр, жетишкендиктер, ийгиликтер жаралсын. Эң негизгиси ден соолукта болуңуздар. Рахмат.